Сиздин жүзүңүз мага жакпай турат. Бул фраза социалдык түйүндөгү башкы тема. Өкмөттүн чүйдөгү өкүлү Туйгуналы Абдрайымовдун журналистти кемсинтип, анын сырткы келбетине асылганы коомчулуктун кыжырын кайнатты. Жарандардын сынына кабылган губернатордун азыр отставкасын талап кылышууда. Ал эми активисттер менен журналисттер Абдрайымов кетсин деген хэштег менен флешмоб башташты. Уят кызматын тапшырсын, келесоолугун ачык көрсөтүп, өзүн ушундай алып жүргөндөй көп кеткенби? Эгер биз бул губернатордун оройлугуна көз жумуп, аны отставкага кетирбесек, биздин баркыбыз сокур тыйынга да арзыбайт. Бул бир гана журналисттерге эмес, бардык коомго тийиштүү. Аткаминердин бир кызды кемсинткени, ал кызмат кылып, суроолоруна жооп берүүгө милдеттүү болгон элди кемсинткенине барабар. Социалдык түйүндүн колдонуучуларынын арасында губернатордун өзүнүн келбетине көңүлү толбогондор да болду. Кагазга ороп айтканда, орой аткаминер да көбүнө жакпайт экен. Күзгү, ким сулуу? Туке, сен сулуусуң, сенден өткөн сулуу жок. Журналисттин жүзү жаккан жок деген эмне? А эгер сиздин келбетиңиз ММК өкүлдөрүнө жакпай калсачы, отставкага кетесизби? Мен журналистмин жана мага менин жүзүм жагат. Бирок мага биздин бийликтин кейпи жакпайт. Абдрайымов кетсин. Жоругу менен таң калтырган губернатор журналист кыздан кечирим сурабайм деп чырды ырбатып отко май чачкандай эле болду. Ал эми өкмөт Абдрайымовдун кылыгы бийликке көлөкө түшүргөнүн моюндады. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев өкмөттүн Чүй облусундагы өкүлү Туйгуналы Абдрайымовдун аракеттерине баа берүү маселесин карайт. Адилет премьер-министр тарабынан баа берилбей, дароо кызматтан четтетилиши зарыл. Аткаминердин адепсиздиги ыксыз. Чукул окуя болгон жерде аткаминердин мындай жүрүм-турумун кантип түшүнсө болот? Ал эмне тойго келди беле? Алар ким келесоолонуп сүйлөйт деп жарыш өткөрүп жатышабы? Мындай эсирген чиновниктер менен бизди кандай туңгуюк келечек күтүп турат деп маанайы суз болгондор да бар. Ырайына карап журналисттерди бөлгөн аткаминерге кыжырданган социалдык түйүндүн колдонуучулары шайлоолордо да фейс контроль уюштуралы деген сунуш киргизишти. Чынара Нурсагитова, Эрнест Өмүралиев, Нью ТВ.